Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Учерка чүйдө орозодо 30 күн теле долбоор эфирде. Орозоңуздар кабыл болсун. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул боорукерлик, жомарттык жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, дин аалымы СТС Ажыкулов келген устаз. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам. Рахмат. Жакшанда эл менен амандашып, буюрса бир эфирибизди баштап алсак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, улуу кыргыз элим. Ушул 2025 кирип келген орозобуз кут болуп аман эсен кармап алалы. Кийинки орозолорго да аман эсен жетели. Кудай буйрса, бардыгыбыз жакшылыкта 80-100ге чыгып, бул дүйнөдөн бейишке көчөлү иншалла. Алла разы болсун ачыканан, мынакей ошол орозоңуз кабыл болсун. Бүгүнкү теманы ачып бериңиз. Жомарттык, ошол баягы бул айым жомарттык, кечиримдүүлүк, беришимдиктин айы. Керемет ай береми ачып берсеңиз. Машалла. Аллах таалам Хаж сүрөсүнүн 77-аятында айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва фалал хайра аллакум туфлихун. Жакшылыктарды көбүрөөк кылгыла дейт. Балким бактылуу болорсуңар, бейишке кирерсиңер. Бу дүйнөдө дагы, ахиретте дагы дейт. Машалла. Анан хадисте пайгамбарыбыз айтып атат: Ани ибн Умар радхияллаху анхума ан Расулуллах кала. Пайгамбарыбыз айтып атат: Ал муслим ахул муслим. Мусулман мусулмандын бир тууганы дейт. Мейли ал негр болсун, араб болсун, кыргыз болсун, орус болсун, бу айырмасы жок. Ла ядлимуху, бири-бирине зулумдук кылбайт, адилетсиздик кылбайт. Ала юслимуху, дин душмандарына же болбосо бирөөлөр сабап атса, же бир түрмөгө түшүп калса, ар кандай кыйынчылыкка түшүп болуп калса, өлүп кетсин деп таштап койбойт дейт. Жардам берет дейт. Манкан фи хажатахи, каналла фи хажатихи. Кимде ким бир тууганын жардамында болсо дейт, ошого убакытка жардам берейин деп ишин аракет кылса, Алла таала ошол адамдын жардамында болот дейт. Мен сизге жардам берейин десем, Аллах мага жардам берет экен. Караңызчы. Ман фарраджа ан муслимин курбатан фарраджаллаху анху биха курбатан мин курабил ямал кыяма. Ким бир мусулманды бул дүйнөдөгү кайгы муңдардан, оорчулуктан куткарса, Аллах таала аны кыяматтын оорчулуктарынан бир оорчулугунан куткарат дейт. Ман сатара муслиман сатара Аллаху фи ямал кыяма. Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, балким ал киши анча-мынча арак ичип коюшу мүмкүн, тамак чегип коюшу мүмкүн, бирок намаз окуп атат деп. Ушуну ашкера кылып сен антпей дебей, коем акырын-акырындан деп ошол оңолуп кетсе, иншалла Алла таала сенин дагы айыптарыңды башкалар жашырат дейт. Бул дүйнө ушундай да. Пайгамбарыбыз айтат: Хазадин матин, бул дин дейт, оор, катуу, бекем дейт. Агылфи бир рифк, буга акырындан көңгүлө дейт. Сразу эле 5 мал намаз окуп кетиш да кыйын. Сразу эле ошол 2,5% зекет бериш да кыйын. Акырын-акырындан көндүрүшүбүз керек да, иншалла. Жакшы устаз, Алла разы болсун. Аябай сонун мындай далилдер менен айтып бердиңиз. Демек, биздин азыр элдерибиз ушул жакшылыкка жарышып, боорукер болуп аткандар өтө көп. Анан баягы оңолоюн деп аткандар дагы андан көп. Анан ошол баягы тагдырына тарынып, өзүнө тарынып, башкага тарынып чөгүп кеткендер бар. Ошолорго эмне дейсиз? Эми биз иншалла кемеге түшкөн жанды бирге дейт, биз жер планетасы бардыгыбыз бир тууганбыз. Эгерде мисалы кээ бир жерлерде согуш тутанып турат, айлар согуш берсин, мен аман болсун болду деген бул туура эмес да. Баары бир ошол жамандыгы бизге тийиши мүмкүн. Анан эми өзүбүз мамлекет ала турган болсок, ошол Кудай буйруса, ошол бир хадисте келет да, машалла, пайгамбарыбыз айтып атат: Ла юмна ахадукум хатта юхибба ли ахи ма юхиббу ли нафсихи. Иманыңар толук болбойт дейт. Өз жаныңа кайсы нерсени жакшы көрсөң, ошону башка бир мусулман бир тууганыңа жакшы көргөнгө чейин иманың толук болбойт дейт да. Анан жашоо ушундай да, мисалы соодагерлер бар, башкалар бар. Анан кээ бир сөздөр бар экен, туура эмес. Сооданы мисалы 10%, мисалы 100 сом калган нерсе 1000 сомго сатсаң деле болот экен да. Бул туура эмес, андай хадис дагы жок, шариятта да кандай жок. Шариятта ошол эмне дейт? Эң жакшы эреже бар. Өзүң кандай каалайсың дейт. Мисалы мен соодагер болсом, мен бир нерсе сатып ала турган болсом, мен билем да, ошону кайсыга ыраазы болом мен. Ошого сатып алган күндө дагы ыраазы болуш керек, эки тарап тең. Ыраазы болбосо болбой калат, бул арам болуп калат. Ыраазы болуш керек. Ыраазы болуш керек, албетте, эки тарап тең ыраазы болуш керек.
Анан ошол баягы соодалар сүннөт деп коет го. Сүннөт деген ошол кичине түшүрүшкүлө деген сөз да. Такыр эзилип алган деле болбойт. Бирок эки тараптан ыраазы болуш керек. Анан кээ бир бизнесмендерди сурап калат, молдоке мындай кылсам болобу, тигиндей кылсам болобу деп. Анан мен эми аны шариятта кандай койгон дейт. Эми шариятта заман ар кандай да, шариятта ошол эң жакшы эреже сен өзүңдү ордуңа коюп көр да. Мисалы үй сатсаң, же машина сатсаң, же картошка сатсаң, башка кылсаң, сатуучусуң. Ошондо сен ала турган болсоң, канча ыраазы болот элең? Эки тараптан ыраазы болуш керек да, Темирланбай. Ошондо анан соода адал болот, берекелүү болот, башка болот. Анан балким алдап салдап деле сатып беришиң мүмкүн. Бирок Кудай Таала чыгарып коет да. 100 квартира буйрубай калып атпайбы, 1000 квартира буйрубай калып атпайбы. Ошон үчүн аздыр көптүр оокат буйрусун деп, ушу өзүбүзгө каалаганды бирөөгө каалашыбыз керек да. Мисалы айткансак, сен бай болуп жырга, мен бай болуп жыргайын, бул бай болуп жыргасын, башка өлүп кетсин десек, андай болбойт. Бир күнү бир кырсык болсо, жаман болуп кетет да. Устаз, ушуларды көрүп атабыз. Жашоодо көрүп атабыз. Демек, баягы адамды алдашың мүмкүн, бирок жаратканды Кудай Таала алдай албайбыз да. Анан бул эми Оруз айы өзгөчө, бул ошол мугалим ай, талим тарбиянын айы, Курандын айы, жомарттыктын, кечиримдүүлүктүн. Анан ошол баягы кечире албай жүргөндөр кантип кечириш керек? Туура суроо. Эми адам албетте баягы адамбыз да, биз жүрөк ооруп калат, башка болот. Анан Кудай Тааладан ошол ачык мындай да Темирланбай, адам баласы сураганды жаман көрөт. Мейли ал пайгамбар болсун. Пайгамбарлар дагы сураганда жаман көргөн. Эч бир ал пайгамбар болсо эле Кудай болуп кетпейт. Адам да кээ бир сай хадисте келип атат. Пайгамбарыбыз айтып атат, мына тилемчилер дейт, кыяматта беттери тытылган, скелет болгон абалда шалдырап, ончинтип, алкылдап, күчтүп шалдырап тирилет дейт да. Сураганды эч ким жакшы көрбөйт. Сураганды бир гана зат Алла Таала жакшы көрөт. Ошого биз чын жүрөктөн, мисалы ачык, Алла, мен ушуну кечире албай атам, мен алсызмын, жардам бер деп Алла Таалага сурансак, жан сырыбызды айтсак, Алла Таалам жакшы көрөт. Алла Таалам жакшы көрөт, Алла Таалам ыраазы болот. Анан эми албетте пайгамбарыбыз айтат, сахih хадисте келип атат, Бухари риваят кылган хадисте, машалла. Пайгамбарыбыз айтып атат, ла яшкуруллах ман ла яшкурун нас. Ким адамдарга шүгүр дебесе, адамдарга ыраазы болбосо, адамдарга рахмат дебесе, анда ал Кудайга да шүгүр дебейт, Кудайга да ыраазы болбойт, Кудайга да рахмат дебейт дейт. Биз эми Кудайга таянабыз, сүйөнөбүз, Кудайдан суранабыз, анан алды берди мамилени баягы адам катарында. Анан пайгамбарыбыз айтып атпайбы, ким биздин улууларды урматтабаса, кичүүлөрдү ызаттабаса, ал бизден эмес деп. Ошон үчүн ар нерсени өз жайына коюп, башка кылып мамиле кылышыбыз керек. Керек болсо капыр адамдарды дагы пайгамбарыбыз жайына коюп сыйлаган, башка болгон. Мисалы Меккени пайгамбарыбыз жеңип алганда, Абу Суфиян деген Меккенин мэри болгон, аз тили менен айтканда, чала бала зорго мусулман болгон. Кайра жайлап ийсем бу пайгамбарды деп ар кандай ойлорду ойлогон. Анан ошондо адамдар айткан, Алланын элчиси, бул бир мактоон атак-атаңды жакшы көрөт, кичине бир көңүл бөлүп жакшы сөз сүйлөп коесузбу дегенде, пайгамбарыбыз мейли деп, бардык Алланын колунда, ал бул эми Алланын колунда албетте көңүл бөлбөй койгон эмес да, көңүл бөлгөн. Кимде ким харам эшикке кирсе аманчылыкта болот, кимде ким Кабага кирсе аманчылыкта болот, кимде ким Абу Суфиян үйүнө кирсе аманчылыкта болот деп, ушундай бир жакшы мамилелерди кылган да. Аларда устаз, анан мен билгенден ушул колуңузда бир пакетиңиз бар. Анан дайыма ошол үйдөн чыккандан баштап автобустабы, башкадагы ушу китептерди таратып, жакшылыкка чакырып жүрөсүз. Ошол ооруканаларда, шифаканаларда жана түрмөлөрдө, абактарда, сойкуларга, кыскасы мындай жанагындай мусор таштаган жерлерге анча-мынча алымдар ал жака барбайт. Анан ушул нерседен сиз кандай пайда табасыз? Эми пайгамбарыбыз айтканда, Мухаммад алейхиссалам айткан, силер дейт, мына бул байлык, бийликте, анан халк деп коет. Кээ бир адам мындай бир сулуу болушу мүмкүн, күчтүү болушу мүмкүн. Ушу эки нерседе, байлыкта анан бийликте, анан халк жанагындай адам чырайлуу болушу мүмкүн, күчтүү болушу мүмкүн, башка болушу. Ушунда өзүңөрдөн жогору жакты карабагыла дейт да. Өзүңөрдөн төмөн жакты карагыла дейт. Динде, илимде өзүңөрдөн жогору жакты карагыла дейт. Анан мен деле периште же пайгамбар эмесмин да. Мен деле адаммын. Анан бай достор бар, башкалар бар дегендей
баягы конок башкага барганда адамбыз да анча-мынча нафс ойношу мүмкүн. Бирок ошол мусорга барганда, түрмөлөргө барганда, абак-жайларга барганда, больницага барганда адам оңолуп каласың да. Биринчи ошо Кудай ыраазылыгы үчүн барабыз. Экинчи ошол нафси тарбия алат. Анан эми бирөө барыш керек да. Анан мен барбайм, сен барбайм дей берсек, бирөө барыш керек да. Анан эгерде азыр Аллага шүгүр, ошол Аллага аябай ыраазымын. Ошол Кыргызстан дүйнө жүзүн билбеймин, бирок Кыргызстан боюнча ошол абак жайларын, мусор таштаган жерлерди, адашып кеткен жана сойкоп кеткен кыздарыбызды, бомжуп кеткен бир туугандарыбызды Кудай Таала бардыгын мага берди да. Мен аябай сыймыктанам. Кудайдын алдында да ушул иш жогору турат. Өзү тарыхта ошо биринчи кедей кембагалдар келет бу динге. Андан кийин байлар келет, андан кийин бийлик келет. Муну биз сыймыктанып кылышыбыз керек. Эгер мен барбайм десем, Алла Таала бар жогол деп туруп, башка бирөөнү кылдырат да. Ошого эми өмүр өтүп кетет экен Темирланбай. Биз мына 45ке чыгып калдык. Эми 18-20 жыл жашасак пайгамбар жашына жетебиз. 45 жыл өтүп кеткен, анан бул 15 жыл өтпөй калмак беле. Ал деле өтүп кетет. Анан биз ушундай улуу максаттарды коюп, иншалла кыяматта ошо бейишке баралы, пайгамбарлар менен бирге бололу деп ниет кылып атабыз. Анан ошол бомжуп кеткен бир туугандарыбыз, башкалар урук тукумунан ошол дүйнө жүзүн башкарган, Осман империясына берген Кудай дөөлөттөрдөн берсин деп ыйлап дуа кылышат. Анан эми жакшы сөз жарым ырыс дейт, сүйүнүп каласың да. Анан эми бай адамдар, бийликтеги адамдар аларга да айтыш керек. Бирок алар өлөрүнөн башкасын экөөбүздөн жакшы билет. Өлөрүн гана билбейт, бирок динди дагы, саясатты дагы, акчаны да, башканы дагы бизден жакшы билет. Аларга да айтыш керек, бирок эң биринчи карапайым кедей кембагалдарга айтсак, анан ошо эми Кыргызстан Аллага шүгүр 80% мындай эми шүгүр, бирок шарият боюнча деле бай деп эсептелбейт да. Бир 15-20% может бай деп эсептелсе, калганы ага жетпейт. Анан жалпы иншалла Кудай буйруса аракет кыла берсек, Кудай буйруса жакшы болот иншалла. Кыргызстанда эки бай бар дейт. Бирөөсү Аскар Салымбеков, бирөөсү Эстебес Ажыкулов дейт. Сиз кайсысын жактанбайсыз? Анан көп адамдар айтып калат, ушул Эстебес Ажыкулов дайыма китеп таратат дейт. Китеп заводуңуз барбы кандай? Туура суроо. Мага Кудай Таала ошол илим берди, Кудайга шүгүр. Мен баягы сыймыктанып айтыш керек. 3 дипломум бар. Жогорку даражадагы диний аалым деген 3 дипломум бар. Жалаң 5ке бүткөм, Аллага шүгүр. Анан китеп заводум деле жок. Бирок Кудай ошол бирөөгө байлыктын казынасын ачып коет экен, бирөөгө бийликтин казынасын ачып коет экен, бирөөгө аял көп алат экен. 15-20 аял алгандай, бир аял ала албай жүрсө ушундай болуп калат экен да. Кудай Таала ачып коет экен да, тагдырды эмне дейбиз. Анан ушу китеп казынасын ачкан Кудай мага, эч түгөнбөйт, келе берет. Ушул жагын ачты да, илимдин, анан даваттын, китептин казынасын ачты. Аллага шүгүр. Анан эми иншалла мындай руханий жактан Аллага шүгүр сыймыктанып кетем. Эң бай дүйнө жүзүн билбейм, Кыргызстанда мен болсом керек деп сыймыктанам да. Ошол бул дүйнөдөн өтүп кетти, бейиш болсун. Эш Мухаммад деген ачка бар эле. Физик, математик, ошол илимдин доктору, профессор. Ошол киши менен биз эфир тартканда ошо неме кылып, анан кайсыл молдолорду, алдымдарды баалайсыз дегенде ошол сизди айтканда, сиз да кошулгансыз. Анан демек баягы мал кишилер дагы мындай ойлой кишилер болгон. Анан ушул өмүрү өткөнчө ушул илимге, Куранга, ошол Жусуп Баласаган аттуу улут университетте иштеди. Студенттерге ошол исламды мындай илимий түрдө жеткизгенге аракет кылып өттү да. Эш Мухаммад атанын жаназасында мен болдум. А киши аябай жакшы киши болчу. Кыргызстанда 10 киши болсо бирөө болчу, 5 болсо бирөө болчу, 2 болсо бирөө болчу, жалгыз болсо жалгыз болчу да. Шүгүр. Анан Темирланбай мындай да мен мисалы эми сөз болуп калды, айтып коеюнчу, ошол абак жайларында 30 жылга жакындап баратат. Мусорларда, бомжуп кеткен бир туугандарда, сойкоп кеткен эмелерде иш кылып жүрөм да. Анан анча-мынча адамдар айтып калышы мүмкүн. Эми адамбыз да. Сен муфти болбойсуңбу, казы болбойсуңбу, эми ушу жүрө бересиңби мусорда, түрмөдө, жага эч ким айлык төлөбөсө сага тигиби деп.
айлык мындай расмий төлөбөйт, бирок Кудай мага көп акыл эс берди, ырыскы берди, көп нерсе берди. Ал жактагы нерсени Кудайдан башка эч ким бере албайт да. Кудайдан башка эч ким бере албайт. Анан мен ошол Аллага ыраазымын да, сыймыктанам да. Ошол Кыргызстанда, дүйнө жүзүн билбейм. Ошо Кыргызстанда мага берген нерсени Кудай эч кимге берген жок. Бул абак жайларында 20 жылдан ашык, Мусурда 30 жылга жакын, түрмөлөрдө, жанандай ооруканаларда, бумуш кеткен бир туугандарда көп нерсе бар. Алар менен сүйлөшсөң, ар ким тагдыр ар кандай да. Мен мындай Аллага ыраазымын да ушуларды бергенине. Анан адамбыз да, кээ бир адамдар, молдокелер деле аякта эмне оору жыгат, анан сасык, кир деши мүмкүн. Бирок андай бир жагы болсо, темирдин эки жагы дегендей башка жагы бар да. Андан биз эме кылбашыбыз керек. Керек болсо Алла Таала пайгамбарыбызды кедей кембагалдар менен кулдар менен бирге болгон деп өкүм берген. Аларды кубалабагын, аларды кубаласаң сен залымдардан болосуң деп тыйып салган. А кичине азгырган да капырларны, кулдарың жоготчу анан тигиндей мындай деп. Пайгамбарыбызды кулдар менен бирге бол деп өкүм берген Алла Таала. Анан эми Кудайдын алдында кул жогорубу, падыша жогорубу, бай жогорубу, башка жогорубу, маны Кудай өзү билет. Бирок адам заттын законунда тиги кулдан бомуш бийик турат экен да. Себеби ал азат да, азат. Аны сата албайсың, башка кыла албайсың. Кулдар менен бирге болгон деп Кудай пайгамбарга буйрук берип атса, анан ал бомуш, ал сойку, ал каракчы, ал деп жиркенбешибиз керек. Жана эме берет го, тескерисинче жакын болуш керек. Жакын болуш керек. Аларды оңдошубуз керек. Кудай оңдо, биз себепкер болушубуз керек да. Шанс да бул. Ошол бир адам оңолуп кетсе, дүйнөдөгү бар нерседен жакшы да. Ошого биз иншалла сыймыктанышыбыз керек. Устаз сиз менен көп сүйлөшөйүн дедик эле. Убакыт деген ушундай бүтпөйт экен. Бир эми бул айда дуалар кабыл болот. Бир жакшы бир дуа бериңиз эми. Мейли, иншалла. Алла Таала ошол Кыргызстаныбызга дүйнөгө тынчтык берсин. Кыргызстаныбызда ошо түндүк-түштүккө бөлүнбөй, кокту-колотко бөлүнбөй, урууга бөлүнбөй, улуу Кыргыз мамлекетин дөөлөтүн куралы. Мамлекет ушу 5-6 миллиард доллар карыз болуп турат. Ушу карыз деген жаман, ушундан тез арада кутулуп кетели. Кытайдын өзүн 500 миллиард долларга карыз кылып отурган күндөргө Кудай жеткирсин. Кудай Таалам үй жокко үй берсин, уй жокко уй берсин, аял жокко аял берсин, көөсү жокко көө берсин, баласы жокко бала берсин, кенен рызкы берсин, ажы умараларга бар электерге барып келишсин. Кудай Таалам адам атадан баштап Мухаммад алейхиссаламга чейин эмне сураса ошонун баарын берсин. Кудай Таалам азабынан Мухаммад менен сактасын, баарынан сактасын. 23 Мухаммад алейхиссалам эмне сурап кетсе ошонун баарын берсин. 23 Мухаммад алейхиссалам менен сактасын, баарынан сактасын. Кудай өзүнүн башка эч кимге кор кылбасын, зар кылбасын. Бизге да Кудай Осман империясы деген дөөлөттөрдөн берсин. Өңгөн, өскөн Катар, Кувейт, Южный Корея, Америка окшогон улуу державалардын катарына биз да кошулалы иншалла. Тең көрүшлөр боло бербей, бийлик мындан кийин шайлоо жолу менен тынчтык жолу менен алмашсын, баары жакшы болсун. Падышаларга да Кудай ыйман берсин, ак жолду болуп элге кызмат кылсын. Муфтилерибиз, сен да аман бол. Ушу улуттук каналдын кызматкерлери да аман болсун. Баары жакшы болсун иншалла. Амин. Аллаху акбар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, бизге бөлүнгөн бүгүнкү убактыбыз соңуна келди. Кудай Таала ошол жомарт адамдарды жакшы көрөт дейт. Алган колго караганда берген колдорду жакшы көрөт дейт. Бардыгыңыздарды берүүчү колдордон кылсын. Кудай Таала дуа тилектерди кабыл кылсын. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.